Бар эле алуу. Ерлан Төлөбеков, Ынтымак командасынын оюнчусу. Ерлан кандайсың? Жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Бүгүн дене болду силерге. Бүгүн эс алууда. Кечээ ойногонбуз. Бүгүн эс алабыз, эртең ойнойбуз буюрса. Кечээ кандай болду? Силер кандай тактика менен чыктыңар эле, канчалык иштеди? Кечээки оюн жөнүндө айтсак Сары Өзөн менен. Сары Өзөн менен болгон оюн аябай жакшы оюн болду. Биринчиден баягы бөөдө кырсыгы жок. Элге жакшы оюн куруп бердик деп айта алабыз. Анткени алар да Сары Өзөн дагы баягы оңой команда эмес. Ал жакта Небир деген атактуу улакчылар жүрөт. Кудайга шүгүр, биз деле мынчалык болот деп ойлогон эмеспиз, бирок баягы оюн экен, спорт экен, бир утасың, бир утуласың дегендей оюн биз жакка болду. Эмче Нуржандын колу жакшы жүрүп кетти окшойт кечээ ойун. Биздин командада ишенгенибиз азыр чынын айтканда Нуржан болуп турду да. Анан Эламан бар эле, Эламан да Тилекке каршы бир аз кырсыктап оюнга көп жүрүшпөй калды. Анан ишенгенибиз Нуржан кечээ ишенич актады, Ынтымак командасын колу жүрүп жакшы оюн көрсөттү кечээ Нуржан. Үмүттүм баары Нуржан болчу да. Ошол биз ойлогондой оюн кылып берди да Нуржан, чынын айтканда. Сары Өзөндүн негизи эмнесинен баягы сестендиңер эле, эмнесине катуураак даярдандыңар эле? Биз Сары Өзөн деп баягы аты эле угулуп турбай Сары Өзөн деп. Команданын болбой эле сүрү бар да. Ал жерде мындай караганда, бизге караганда, бирок балдардын тажрыйбасы аябай өйдө да. Ошондой эле Улан Асакеев, Рустам Турналиев, Сейитбек Анарбек уулу, Кубантай, тажрыйбасы чоң балдар да бизден. Биз ошо тажрыйбасынан аябай корктук да, чынын айтканда. Тактически утуп коет деп ишенткөнбүз, бирок баягы оюн спорт дайындандык биз да аябай. Булардын защитасы, нападение, негизи старттын балдары аябай күчтүү деп биз ошого басым жасаганбыз да защитага. Кечээ защита эң мыкты бир ойноп берди окшойт да, анын ичинде сен дагы. Биз негизги Ынтымак командасынын көпчүлүгү эмес защитага басым жасайбыз. Себеп дегенде бизде айдын-айдындайыбыз бар. Ошондуктан баягы защита кармап беребиз деп ушундай эмеде защитага көбүрөөк басым жасадык, бирок кечөөнү ойлогон оюбуздай болду да защитабыз. Ошол эле учурда баягы Сары Өзөндүн защитасы дагы ойдогудай болгон жок окшойт. Баары билечи, мындан да күчтүүрөөк эмес беле Сары Өзөн, биз билген Сары Өзөн. Баягы ал жөнүндө айтсак, Сары Өзөндүн негедир чото аттарын дайым эмеспи, же аттардын баштары чото оозу катуу, бирок бир моменттерде жакшы уруп, жакшы эмелерди кармап кетип атты алар дагы. Бирок аттардын баштары ровный эмес экен да. Ошол себептен кичине жаңылып калды дейм да. Силерде жанагы эки атыңар Гүлүңөр, Маникер менен Намаз деп. Алар деле кечээ мындай жакшы деле оюн көрсөткөн жок. Негизи басым ошо эмеге защита, анан Нуржан өзүң айткандай. Анткени биз аларды баягы аябай күлүгат болгондуктан биз 3-чү таймга сактаганбыз да аттарыбызды. Анын үстүндө могул жерде Бишкектегидей болбогондон кийин аут көп болуп атпайбы. Ошол себептен защитанын аттарына көп басым жасадык биз кечечи. Азыркы аякта жаш күч менен кара бура ойноп атат, 3-чү тайм. Кандай баа берип койдуң жаш күчкө? Азыр ушул жерде оюн көрүп отурабыз, бирок быйыл түптөлсө да могу жаш күчтүн балдары былтырдан баштап жакшы оюн көрсөтүп атат. Быйылкы оюн аябай жакты бизге. Жакшы аттарды алыптыр, жакшы балдар бар экен. Жакшы буларга Кудайым буйрса быйыл ойносо кийинки жылдардан дагы жакшы оюн көрсөтөт го деп үмүттөнөбүз. Кечээ болсо атаандашыңар достукту көрдүңөр дагы. Ал жакта кандай болду? Өзүңүздүн баарыңыз. Азыр высший лигада негизи айтканда баягы оңой команда жок да. Алар жөндөн жок, биринчи лигадан высшийга чыгып келип калбайт да. Высшийда жүргөн команданын баарына эле негизи мыкты командалар чыкты, чынын айтканда. Анан достук дегенде эле а жерде да жөн балдар жок. Султанчик, Майрамбек, алар да эң мыкты деген балдар Кыргызстандын. Алды да жоопкерчиликтүү матчтар дагы алды да. Алды да. Көрөрмандарга эмне деп айтасың? Ынтымактын көрөрмандарга. Көрөрмандарга Кудайым буйрса эртеңки боло турган оюнга
колдон келишинче жакшы оюн булуп бергенге аракет кылабыз. Колдон келишинче ойнойбуз. Колдон келбесе болбой калды да. Эми бир гана утуш керек алдыда. Эми баягы мындай айтканда бир 20 күндөй болуп калды жүргөнүбүзгө. Мына болсо 8 күндө уже 1 айга жакындап калат да. Анан 1 айдан бери бардык команда эле уталып келет. Утал деп үйүңдү таштап, семьяңды таштап, ушул жерге бардыгын таштап келгенден кийин бардык команданын үмүтү ошол да. Тепте утуп, байгелүү барсак, намыс коргосок деген эле ой. Рахмат, Ерлан Төлөбеков, Ынтымак командасынын оюнчусу. Чоң рахмат. Рахмат сиздерге да.